الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بيقول الأصول الثلاثة وأدلتها. Üç negiz jana anın dalillerden kitaptın. Ekinci sabağımız dolantağız. Birinci sabakta birinci kirişiyosunu okuduk. 4 maseleni ilim alуу jana amal kılуу жана ошол нерсеге чакыруу жана кыйынчылыктарга сабыр кылуу дедик. Эми экинчи киришүүсүндө окуй турган болсок, бул алым айтып атат: "Я'лам рахимакаллах аннаху яджибу аля кулли муслимин ва муслиматин тааллуму хазихи саласи масаил вал амалу бихин." Билгиниң Аллах Таала сенин райымын алган болсун, ар бир мусулман аялга жана мусулман эркекке 3 маселени билиштик жана ошол нерсеге амал кылыштык важип болот. Милдеттүү түрдө билип жана амал кылыш керек дейт. Ал-ула, биринчиси: "Анна Аллаха халакана ва разакана ва лам ятрукна хамалан, бал арсала илана расулан, фаман атааху дахала аль-жанна ва ман асаху дахала ан-нар." Аллах Таала бизди жаратты, жана бизге ырыскы берди дейт. Жана бизди жаратып ырыскы берип жөн гана таштап койгон жок. Бизге пайгамбар жиберди дейт. Кимде ким ошол пайгамбарга баш ие турган болсо, ал бешке кирет. Кимде ким ал пайгамбарга каршы чыга турган болсо, баш ийбей турган болсо, ал тозокко кирет дейт. Ва далилу каулуху таала, эми буга далил Аллах Таала айтат: "Инна арсална илейкум расулан шахидан алейкум кама арсална иля фирауна расула." Биз Фираунга пайгамбар жиберген сыяктуу эле силерге дагы күбө кылып пайгамбар жибердик дейт. Фааса фираун расула фа ахазнаху ахза ва била. Эми ошол Фираун дейт, пайгамбарга Муса алейхиссаламга каршы чыкты, биз аны каттуу азап менен алдык дейт. Бул биринчи маселе. Ас-санияту, эми экинчи маселе: "Анна Аллах ла ярда ан юшрака ма'аху ахадун фи ибадатихи, ла малакун муқарраб ва ла набиyyun мурсал. Ва далилу каулуху та'ала: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'a Аллахи ахада." Экинчи маселе: Аллах Таала дейт, ага анын ибадатында эч бирөөнүн шерик болуусуна разы болбойт дейт. Ага жакын периште болсо дагы, пайгамбар болсо дагы ибадатта ага шериктеш болуусуна разы болбойт. Буга далил дейт. Аллах Таала айтат: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'a Аллахи ахада." Чындыгында мечиттер Аллахка гана таандык, силер ага башкаларды шерик кылып, эч бирөөнү шерик кылып ибадат кылбагыла дейт. Ас-салиса, эми үчүнчү маселе болсо: "Анна ман атаа расула ва вахада Аллаха ла яджузу лаху муалату ман хадда Аллаха ва расуlahu валау кана акраба кариб." Кимде ким пайгамбарга баш ийген болсо, Аллахты жалгыздаган болсо дейт, Аллахка жана пайгамбарга душман чыккан адамдарды жакшы көргөнү болбойт дейт. Аларга душмандык кылыш керек. Ал адамдар канчалык жакыны, өзүнүн жакын адамы болсо дагы дейт. Буга далил: "Ва далилу каулуху таала", Аллах Таала айтат: "Ла таджиду каумен юъминуна биллахи вал яумил ахир ва дуна ман хадда Аллаху ва расулаху ва лау кану абаахум." Ушундай Аллах Таалага ыйман келтирген жана кыяматка ыйман келтирген коомдон дейт, эч бирөөнү таппайсың. Аллах Таалага жана пайгамбарга душмандык кылган адамдарды жакшы көрүшпөйт дейт алар. Ал адамдар дейт, ошо Аллах Таалага жана пайгамбарга душмандык кылган адамдар. Валау кану абаахум, алардын аталары болсо дагы дейт. Ау абнаахум, алардын балдары болсо дагы дейт. Ау ихванахум ау аширатахум, алардын бир туугандары жана тууган уругу болсо дагы аларды жакшы көрүшпөйт дейт. Аллахка, пайгамбарга каршы чыккан адамдарды. Улайка катаба фи кулубихимул имана ва айядахум бирухим мин. Жана ошондой момундар дейт, Аллахка ыйман келтирип, кыямат күнүнө ыйман келтирип, жана Аллахка жана пайгамбарга каршы чыккандарды душман туткан адамдар дейт. Аллах Таала ошолордун жүрөгүнө ыйманды жазган дейт. Жана өзүнөн болгон рух менен колдоду дейт аларды. Ва юдхилухум жаннатин тажри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха. Аларды астыларынан дарыялар аккан бейиштерге киргизет. Жана алар ошол бейиште түбөлүктүү болушат дейт. Радияллаху анхум ва раду ан. Аллах Таала алардан разы болду дейт. Жана алар Аллахтан разы болушту. Улайка хизбуллах, чындыгында ошолор Аллахтын жамааты. Ала инна хизбаллахи хумул муфлихун. Аллахтын жамааты, алар ийгиликке жетишүүчүлөр эмеспи дейт. Ушул 3 маселени ар бир мусулман эркекке жана аялга билиштик, үйрөнүштүк жана ошол нерсеге амал кылыштык. Важип, милдеттүү түрдө
үйрөнүп амал кылыш керек дейт. Эми биринчи маселе бул Аллах Таала жаратты, Аллах Таала рызкы берди дейт. Бул деген таухид рубубияга байланыштуу. Таухид деген бул сөздүк мааниси ваххада десе бирдекени жалгыз кылуу. Таухидтин шариаттагы жалпы мааниси ифрадуллахи бима яхтассу бихи. Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде Аллахты жалгыз деп билүү. Ошол таухидтин жалпы мааниси. Эми бул биринчи маселе таухид рубубияга байланыштуу. Таухид үч түрдүү болот. Таухид рубубия Аллахты рубубиятында жалгыздоо. Рубубият деген бул ифрадуллахи би афали, Аллахтын кылган өзүнө гана таандык болгон кылган иштеринде жалгыз деп билүү. Жана ошондой эле таухидул улухия экинчи бөлүгү. Аллахты ибадатта жалгыздоо. Жана таухидул асма ва сифат Аллахтын ысым сыпаттарында жалгыздоо. Таухид ушул үч бөлүктөн турат. Бул биринчи маселе ушул таухид рубубияга байланыштуу. Аллахтын жаратканы, бул жаратуу Аллахка гана таандык. Аллахтын кылган иштеринен жаратуучу жалгыз Аллах деп билиш керек. Бул нерсени жалпысынан адамзаттын баардыгы эле мойнуна алат. Аллах Таала жалгыз Аллах Таала жаратуучу деп. Аллах Таала рызкы берүүчү, Аллах Таала аламдарды башкаруучу деп. Бул таухид рубубияга байланыштуу. Таухид рубубиянын эмне мааниси? Аллахтын өзүнө гана таандык болгон кылган иштеринде Аллахты жалгыз деп билүү. Эми бул таухид рубубияны кафирлар пайгамбарыбыз кезинде мушриктер дагы жалпысынан мойнуна алышкан. Аллах Таала жаратуучу, Аллах Таала рызкы берүүчү, Аллах Таала аламдарды башкаруучу деп мойнуна алышкан. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ла ин са'алтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Эгерде мушриктерден дейт, жер асманды ким жаратты деп сурасаң, Аллах Таала деп айтышат дейт. Ошондой эле адамзаттын баардыгы эле бул нерсени табиятынан эле Аллах Таала жаратуучу деп мойнуна алат. Бирок Аллах Таала Кур'анда таухид рубубия жөнүндө көптөгөн аяттарды эскерген. Ошол адамдар мойнуна алган болсо, эмне себептен эскерет бул нерсени дегенде, алымдар айтат: эки себеп менен, эки нерсе үчүн эскерет дейт таухид рубубияны. Биринчиси болсо, Аллах Тааланын улуктугун баяндаш үчүн. Аллах Таала жер асманды жаратты, Аллах Таала өлүм берди, жашоо берди, Аллах Таала бул аламдарды башкарат деп, Аллах Тааланын кылган иштерин айтып, Аллах Тааланын улуктугун баяндаш үчүн. Ал эми экинчиси себеби болсо, силер ушул Аллах Таала жаратты, Аллах Таала рызкы берди деп мойнуңарга алган болсоңор, ушул нерсеге ишенген болсоңор, эмне себептен Аллах Таалага ибадатта дагы Аллах Тааланы жалгыздабайсыңар деп ушул нерсеге мажбурлаш үчүн эскерет. Илзам деп коет, мажбурлаш үчүн. Аллах Таала жалгыз өзү жаратуучу болгон сыяктуу эле сыйынууга дагы жалгыз Аллах Таала татыктуу деп ушул нерсени эскерет. Пайгамбарыбыз кезинде мушриктер бул нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыгышкан эмес. Бирок кээ бир нерселеринде каршы чыгышкан. Мисалы үчүн, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө алар ишениччү эмес. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Зa'амаллазина кафару алла юб'асу." Ошол кафир болгондор дейт, алар кайра тирилбейбиз деп ушундай деп айтышчу дейт. Демек, мушриктер бул таухид рубубияда дагы кээ бир ширктерди кылышат эле, ишенишпейт эле кээ бир нерселеринде. Эми экинчи маселе болсо, үч маселе деп айттык. Экинчи маселе бул таухидул улухияга байланыштуу. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Бул алым айтып атат, Аллах Таала ага ибадатта эч бирөөнүн шерик болуусун каалабайт. Периште болсо дагы, Аллах Таалага жакын болгон периште болсо дагы, пайгамбар болсо дагы Аллах Таалага ибадатында шериктеш кылган болбойт дейт. Анткени Аллах Таала ыраазы болбойт. Ширк деген бул ошол Аллах Таалага ибадатта кимди болсо дагы, периште болсун, пайгамбар болсун, кыскасы Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кыла турган болсок, ал ширк болот. Себеби ибадаттар бул жалгыз Аллахтын акысы. Ибадаттын баардык түрү бул жалгыз Аллахка гана таандык. Ошол себептен ибадаттын баардык түрүнү жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаш керек.
Пайгамбарларга каршы чыккан мушриктер ошолордун баардыгы пайгамбарларга ушул таухиддин ушул бөлүгүндө каршы чыгышкан. Аллах Таалага жаратуучу, рызкы берүүчү деп ишенишкен, бирок Аллах Таалага сыйынганда ортомчуларды кылышкан, жана ошондой эле буттарга сыйынган, таштарга сыйынган, дарактарга сыйынган ушул ибадатта ширк кылышкан алар. Ибадатта Аллах Таалага башка бирөөлөрдү шериктеш кылышкан. Ошол себептен пайгамбарлардын, жалпы пайгамбарлардын дааватын басым жасаганы ушул таухидул улухия, ибадатта Аллахты жалгыздоо деп ушул нерсеге чакырышкан. Жана ошондой эле азыркы күндө дагы мусулмандардын өз мусулман деп атагандар көпчүлүгү Аллах Таалага ширк кылганда ушул бөлүктө ширк кылышат. Мисалы үчүн шиялар же болбосо суфилер өздөрүнүн аулияларынан дуа кылып сурашат, колдоо сурашат, жардам сурашат. Али разияллаху анхудан сурашат, Хусейн разияллаху анхудан сурашат. Мунун баардыгы чоң ширктер. Жана азыркы күндө бизде таркаган адамдардын көпчүлүгү бакчыларга, көз ачыктарга барышат. Алар жиндерге, шайтандарга сыйынышат. Аларга барганда не кылышат алар? Кара тоок союп кел, кара улак эчки союп кел, бирдеке чыгарып союп кан чыгарып кел деп айтышат. Бул кан чыгаруу ибадат бул. Кан чыгаруу ибадат. Ошол ибадатты шайтан жиндерге арнашат алар. Адамдарга эмне деп айтат? Ушуну кан чыгарып канын бирдеке сүртсөң, ушундай шифа болот, же болбосо ошо айткан нерсең кылынат, максатыңа жетесиң деген ушул сыяктуу нерселерди айтып алдашат. Ал чынында шайтан жиндерге ибадат кылдырышат. Ошол себептен ибадаттын түрлөрүн үйрөнүш керек, ширктин түрлөрүн үйрөнүш керек. Ошол ширкке түшпөш үчүн ибадаттарды түрлөрүн үйрөнбөсөк, анда Аллахтан башкага арнап коюу ыктымал болот. Ошон үчүн ибадаттардын баардык түрлөрүн үйрөнүш керек. Анан үчүнчү маселе болсо, үчүнчү маселе бул Аллах Тааланы жалгыздаган адам, таухидте мойнуна алган адам сөзсүз түрдө адамдарды ушул негизде жакшы көрүп, жаман көрүш керек дейт. Таухидти мойнуна алып, таухидти үйрөнүп коюп жетиштиктүү эмес. Бул сөзсүз түрдө кимде ким таухидке каршы чыкса, Аллах Таалага каршы чыкса, Аллах Таалага кафырлык кылса, Аллах Таалага ширк кылса, андай адамдарды жаман көрүш керек. Момун мусулман адам андай адамдарды жаман көрүш керек. Жана момундарды Аллах Таалага баш ийип, Аллах Таалага таухидте баш ийген адамдарды жакшы көрүш керек. Бул үчүнчү маселе ушул жакшы көрүү, жаман көрүүгө байланыштуу. Биринчи маселе таухид рубубияга байланыштуу болсо, экинчи маселе таухид улухияга байланыштуу, үчүнчү маселе болсо ушул таухиддин негизинде жакшы көрүү, жаман көрүү. Чындыгында азыркы күндө көптөгөн адамдар жакшы көрүү, жаман көрүү, башка бирөөлөрдү, башка адамдарды жакшы көрүү, жаман көрүүсү диндин негизинде эмес, дүнүйөлүк негизде болуп калган. Бул жөнүндө Ибн Аббас радияллаху анху айтат: "Вакад сарат ааммату маахатин нас аля амри дунья, ва зака ла южди аля ахли шай'a." Чындыгында дейт, азыркы күндө көпчүлүк жалпы адамдардын достошуусу, жакшы көрүү, жаман көрүүсү ошол дүнүйө үчүн болуп калды дейт. Алар үчүн эч бир пайда алып келбейт дейт. Аз адамдар ушундай мансабы бар адамды, бийлиги бар адамды, же болбосо кандайдыр бир колунда бирдекеси бар адамдарды ушу дүнүйө үчүн жакшы көрөт. Ал эми ал адам канчалык фасык болсун, динден алыс болсо дагы ошону колдоп жакшы көрүшөт. Ал эми дин үчүн көңүл бурушпай калды. Мусулман адамдын, момун адамдын жакшы көрүү, жаман көрүүсү ушул диндин негизинде болуш керек. Эми адамдарды жаман көрүү эки түрдүү болот. Биринчиси болсо кафырларды биз жалпы жаман көрүшүбүз керек. Жалпысынан жаман көрүш керек. Анткени алар Аллах Таалага душмандык кылып атат, Аллах Таалага каршы чыгып атат, Аллах Тааланын акысыны башка бирөөлөргө арнап атат. Яхудилер, насранилер, буддисттер ким болсун, кафырларды жүрөктөн толук жаман көрүш керек. Алар кафыр болгон үчүн, Аллах Таалага каршы чыккан үчүн, пайгамбарыбызга каршы чыккан үчүн ошол диндин негизинде, дүнүйөлүк негизде эмес, биздин дүнүйөбүздү тартып алган башка нерсе үчүн эмес, диндин негизинде жаман көрүш керек. Жакшы көрүү, жаман көрүү диндин негизинде болуш керек. Кафырлар Аллахтын душманы деп билип, ошолорду жүрөктөн жаман көрүш керек.
Бирок жаман көрүү деген аларга зулумдук кылуу, аларга зыян жеткирүү деген эмес. Аларга зыян жеткирбейбиз, аларга зулумдук кылбайбыз, аларга кол тийгизбейбиз. Бирок жүрөктөн аларды душман, Аллахтын душманы деп билип, жүрөктөн жаман көрөбүз. Бул биринчи бөлүк. Капырларды биз толук жаман көрөбүз. Капырлардын кандай түрү болсун, яхуди болсун, насрани болсун, же болбосо буддист болсун, кыскасы мусулмандардан башка кафирлардын бардыгыны толук жаман көрүш керек. Ал эми экинчи бөлүгү болсо, бул мусулмандардын ичиндеги бузук адамдар. Булар экиге бөлүнөт. Биринчиси ахли бидат ээлери, динге, шариятка жаңылык киргизген, динде жок болгон нерселерди киргизип, динди бурмалаган адамдар. Булар ошол бидатына жараша буларды жаман көрүш керек. Буларды ошол бидат кылып атат деп, Аллахтын динини бузуп атат, Аллахтын динини өзгөртүп атат деп, аларды жаман көрүш керек. Жүрөктөн жаман көрүшүбүз керек. Ал эми экинчи түрү болсо, булар фасык адамдар. Бидат кылгандар эмес, бирок өздөрүнүн шахватын ээрчишип, күнөөкөрлөрдү, күнөө кылган адамдарды, ошол күнөөлөрүнө жараша аларды жаман көрүшүбүз керек. Чындыгында Ахлу сунна вал жамаат алымдар, имам Ахмад сыяктуу жана көптөгөн алымдар акыйда китептеринде бидат ээлери жөнүндө көптөгөн сөздөрдү жазып кетишкен. Ахлу сунна вал жамаат бидат ээлери менен бирге жүрүүдөн кайтарышат. Аларга салам берүүдөн кайтарышат. Алар менен достошуудан кайтарышат. Бул жөнүндө алымдардын сөздөрү өтө көп. Ахлу сунна вал жамаат алымдары бидат ээлерини хажр кылууга буйрушат. Хажр деген бул аларды таштоо, алардан алыс болууга буйрушат. Жада калса, алар ушул кимде ким өзү сүннөттө жүрсө дагы, динди толук бидат аралаштырбай, толук динди карманса дагы, бирок бидат ээлери менен достошуп жүрө турган болсо, анда алар ошол бидатчылар менен жүргөн үчүн ал адамга муптадия, бидатчы деп өкүм беришкен. Мисалга ала турган болсок, Суфиян Саури деген алым Басрага киргенде Раби ибн Субайх деген алым жөнүндө сурайт. Бул алым адамдардан сурайт. Кандай алым? Кайсы жолдо, сүннөттөбү дегенде, алар айтышат, бул сүннөттө дейт. Кимдер менен отурат, кимдер менен жүрөт дегенде, алар айтат, кадарилер менен жүрөт дейт. Суфиян Саури айтат, анда ал кадари экен дейт. Ошол кадарилер менен отуруп, кадарилер менен жүргөн үчүн аны кадари деп өкүм берип атат. Шариятта анткени адам баласы өзүнө дининде каршылаш болгон, ой пикиринде каршылаш болгон, ишениминде, акыйдасында каршылаш болгон адам менен эч качан бирге жүрө албайт. Эгерде бирге жүргөн болсо, ошо менен достошуп жүргөн болсо, ал демек ошонун айтып аткан сөздөрүнө, ошонун ишенимине баарына ыраазы болгон болуп эсептелет. Ошон үчүн ахли сунна алымдары ахли бида менен бирге жүргөн адамдарды бидатчы деп өкүм беришкен. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат, «Ал-мар'у би хаданихи». Адам баласы өзүнүн жүргөн жора жолдошторунун дининде, ошолор менен бирге дейт да. Ким менен жүргөн болсо, ошолордон болот. Мурдагы алымдар адамдарга өкүм бергенде дагы, алымдарга өкүм бергенде, ошо жанында жүргөн адамдарга карап өкүм беришкен. Абдуллах ибн Мубарак табииндерден айтат, жана Ауза айтат, ахли бида дейт, бардык нерсесини бизден жашыра алат дейт. Бидаттарынын, тагыраак айтканда, бидаттарыны көргөзбөй жашырып өзүнчө кылышы мүмкүн дейт. Бирок жанында жүргөн адамдарыны жашыра албайт дейт. Бул деген эмне? Биз ошол жанында жүргөн адамдарына карап, ал адамга өкүм беребиз дейт. Сүннөттү толук карманса дагы, бирок жанында жүргөндөрү бидатчылар болгон болсо, анда ошол бидатчы деп өкүм беришкен. Эми ошол бидатчы менен жүргөн дегенде кандай? Бир жолу саламдашып калса, же болбосо бир жолу бир жерде жумушта чогуу болуп калса, же кандай болгондо өкүм берет? Бул жөнүндө алымдар айтат, эгерде махражуху ва мадхалуху бир болгон болсо, кирип чыккан жери бир болгон болсо, тагыраак айтканда,
ошону дос тутуп ар дайым ошо менен жүрүп калган болсо, ошондо ал өкүм беришкен. Эми кокустан бир жерде жолугуп калып, бир саламдашып коюп же башка болсо, ал нерсе менен өкүм беришкен эмес. Ошо менен ар дайым ошо менен достошуп жүрүп калган адамга бидатчылар менен ошондой өкүм берген. Эми бул ошо бидатчыларды таштоо керек экенине жана бидаттан алыс болуу керек экенине далилдерден шариятта эскерип кете турган болсок, бидаттан алыс болууга бидаттан кайтарган хадистерден имам Муслим риваят кылган хадисте Жабир радыйаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир жумада ушундай хутба кылат эле. Фа инна хайрал калами каламуллах. Сөздөрдүн эң жакшысы жанагы Аллахтын сөзү. Ва хайрал хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Жолдордун эң жакшысы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу дейт. Ва шаррал умури мухдасатуха. Иштердин эң жаманы бул динге киргизилген жаңылыктар дейт. Ва куллу мухдасатин бид'a ва куллу бид'атин далала. Ар бир динге киргизилген жаңылык бул бид'ат болуп эсептелинет дейт. Ва куллу бид'атин далала, жана ар бир бид'ат бул адашкандык деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бид'аттан ар бир жумада эскерет эле, кайтарат эле. Эми бид'ат ээлеринен, ошо бид'ат кылган адамдардан алыс болуш үчүн ошолордун кайтарган хадистерден Sahih Bukhari Muslim'de kelет, Ayşe radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "İza ra'aytumul-lezine yettebi'un ma teşabaha minhu fe ulaika'llezine semmallahu fahzaruhum." Egerde mutashabihler erçigenlerdi көрсөңөр. Mutashabih деген açık aykın bolbogon, manisi açık aykın bolbogon ayat hadisler. Açık aykın turgan ayat hadislerdi taштап, açık aykın bolbogon, ıhtimal bolgon emelerdi erçigenler. Bidatçılardын жолу ошондой. Бидаттан ачык айкын кайтарган хадистер турган болсо, аларды албайт дагы ыхтимал болгон нерселерди карманышат. Ошондойлорду көрсөңөр дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фахзарухум, алардан алыс болгула дейт. Фаулайкаллазина саммаллаху, ошолорду Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жүрөгүндө зайык бар, жүрөгүндө оору бар деп атагандар дейт. Ошолордон силер алыс болгула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Демек ахли сүнна вал жамаатта бидатчылардан алыс болуу керек. Бидатчылардан алар менен достошуу болбойт, алар менен бирге жүрүү болбойт, алардын бидатына катышкан болбойт. Анткени кимде ким ошолорго катыша турган болсо, ошолор менен жүрө турган болсо, ал сөзсүз түрдө же ошолордун кылган ишине ыраазы болгон болот, же болбосо ыраазы болбосо дагы ошолордон таасирленип дининин бузулушуна себеп болот. Жана илим алганда дагы ахли бидадан илим алышпайт ахли сүнна. Бидат ээлеринен илим алуудан кайтарат. Ахли сүнна вал жамааттан гана илим алууга буйрушат. Ибн Сирин рахимахуллах айтат: бул дин дейт. Инна хазал илма динун дейт. Бул чындыгында бул илим дейт, бул дин дейт. Фанзур амман таъхузу динакум. Силер диниңерди кимден алып атканыңарды карагыла дейт. Илим алганда дагы карап алыш керек. Ошол ахли сүнна вал жамааттан бидат ээлеринен илим алган болбойт. Эми ушул хажр маселеси ахли сүннада вал жамаатта бидат ээлерини хажр кылыш керек. Хажр деген алардан алыс болуш керек, алар менен сүйлөшпөш керек, бирге отурбаш керек, бирге жүрбөш керек. Хажр маселесинде асыл негизи аларды хажр кылыш керек. Бардык бидатчыны хажр кылып алыс болуш керек. Качан гана ошолор менен сүйлөшүп отуруп бирге болсо болот, бир гана дини бир пайда болсо, ошол менен сүйлөшкөнүңдө ошонун сүннөткө келүүсүнө үмүтүң болсо, бидатын ташташыга үмүтүң болсо, кыскасы динге бир пайда келтире турган маслаха пайда болсо, ошондо гана ошолор менен сүйлөшсө болот. Бул маселеде кээ-биркилер туура эмес түшүнүшөт, айтат, негизи ахли биданы хажр кылбаш керек. Аларды таштабаш керек, алыс болбош керек. Бир гана дини пайда болгон болсо, ошондо гана таштасаң болот деп айтышат. Бул туура эмес. Тескеринче туурасы бул негизи аларды ташташ керек. Качан гана сүйлөшсөң болот, бир гана дини пайда болгон болсо. Дини пайда эми аны алымдар өздөрү, ар бир алым, талибил илим өзү пайда барбы, бар эмеспи, жокпу, ошону карап көрөт. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде жалаң гана бидат ээлери,
Эгерде эч ким менен сүйлөшпөй койсоң, бардыгын таштап койсоң, сен даватыңан эч ким пайдаланбайт. Бул жерде ошол адамдарга кошулуп дават кылып, кошул дегенде бидат менен кошулуп бидат кыл деген эмес, ошолор менен жолугуп дават кылып, салам берип, жакшы мамиледе болуп дават кылган, бул пайдалуу нерсе. Ошол сыяктуу диний пайда болгон болсо, ошондо гана алар менен бирге сүйлөшүп, дават кылып ушундай кошулсаң болот. Ал эми диний пайда жок болгон болсо, анда кошулган болбойт. Кээ биркилер дүнүйөлүк пайда үчүн дагы кошулуп жүрө беришет. Бул дүнүйөлүк пайда үчүн бидатчылар менен жүргөн болбойт. Аны мудахана деп коет. Мудахана деген кошоматчылык ушул сыяктуу да, аларга дүнүйө үчүн диниңди сатып жүргөн болосуң. Диний гана диний пайда үчүн жүргөн бул мудара деп коет, ошол маслаха пайда үчүн. Бул болот шариятта. Эми бул жерден, бул негизден кээ бир жамааттардын койгон эрежелери бар. Ошонун ката экенин билебиз. Жана ошол эрежесинин негизинде алар бидатчы болгон ахли-сүнна вал жамааттан чыгып кеткенине жетишиктүү болот. Алардын кандай эрежеси бар? Кээ бир жамааттар бар. Биз болсо дейт, бардык жамааттар менен бидатчы болсун, кыскасы мусулман болгон болсо болду. Биз ой пикирибиз келишкен жерде бири-бирибизге жардам беребиз дейт. Эми ой пикирибиз келишпей калган жерде бири-бирибизди кечиришебиз, талашып тартышпайбыз дейт. Бул негизи, бул эреже туура эмес. Анткени шариятта биригүүгө ынтымакка буйруган, бирок кайсы нерсенин негизинде? Акыйкаттын, чындыктын, сүннөттүн негизинде биригүүгө буйруган, ынтымакка буйруган. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жамиа". Силер Аллахтын арканын баарын бирге кармаңлар дейт. Кимде ким ошо Аллахтын арканына, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө карманган болсо, Аллахтын динине, ошол чыныгы ынтымакка чакырган болот. Кимде ким Аллахтын арканын карманбаса, Аллахтын динин карманбаса, Пайгамбардын сүннөтүнөн чыккан болсо, ошол бөлүнгөн болуп эсептелинет. Анткени Аллах Таала бизди динди карманууга, диндин негизинде чогулууга буйруп атат. Чыныгы ынтымак деген ушундай акыйкаттын негизинде болот. Мисалы үчүн, адамдардын баардыгы бир жерде, көпчүлүк адамдар биригип арак ичүүгө, бир арак ичүү же болбосо кандайдыр бир күнөөгө келишип, баардыгы бирге ошону кыла турган болсо, бир адам келип кайтарып койгула бул арам деп таштай турган болсо, таштаганга чакыра турган болсо, бул адам аларды ынтымагын бөлгөн болбойт. Тескеринче акыйкатка, ынтымакка чакырган болот. Ошол сыяктуу эле бидатка чакыргандар, булар адамдарды жамандыкка чакырып бөлүүчүлөр. Ал эми бидаттан кайтарып сүннөткө чакыргандар, булар ынтымакка, жакшылыкка чакыргандар болуп эсептелинет. Бул ушул хажр маселеси ахли-сүнна вал жамаатта ушундай. Азыр күндө ушундай жамааттар мусулмандарды бириктиребиз, мусулмандарды ынтымакка чакырабыз, бири-бирибиз менен талашпашыбыз керек деген ушул сыяктуу жамааттар бар. Бул негизи туура эмес. Сен ой пикириң, акыйдаң, ишенимиң келишпей турса, кайсы нерсенин негизинде чогулабыз? Кайсы нерсеге чогулабыз? Кайсы нерседе ынтымак болот? Ынтымак деген чыныгы ынтымак. Ошол диндин негизинде болот. Куран жана сүннөт жана сахаба табииндердин ошо Куран сүннөттү кандай түшүнсө, ошондой түшүнүп, ошолордун жолун кармануу менен. Эгерде адамдардын баардыгы ошол нерсеге кайта турган болсо, мусулмандарда чыныгы ынтымак болот. Эгерде бир жамаат, биздин жамааттын башчысы ошого келип, ошонун оюна карманайлы, ошол туура десе, экинчи жамаат дагы өзүнүн башчысыны ушунун ою туура деп атса, анда эч качан бирикпейт. Анткени баардыгы биздин алым, биздин устаз, биздин алымдыкы туура деп баардыгы тең ошол нерсеге чакырып атса, анда эч качан бирикпейт. Качан биригет? Куран жана сүннөткө жана ошо сахабалардын, табииндердин жолун кармасак, ошондо баардык адамдар, мусулмандар ынтымак болот, биригет. Ошол чыныгы биригүү болуп эсептелинет. Бул ушул 3 маселе. Биринчиси болсо Аллах Тааланын жаратуучусунда, Аллах Тааланын кылган иштеринде Аллахты жалгыздоо жана ошол нерсеге ишенүү, пайгамбарга баш ийүү. Кимде ким пайгамбарга баш ийбеген болсо, Аллах Таала аны азаптайт, тозокко киргизет деп. Бул нерсеге билип жана ошол нерсеге амал кылуу. Экинчиси болсо Аллахты ибадатта жалгыздоо. Үчүнчүсү болсо
ошол экөөнү кылып коюп токтоп калбастан, ошонун негизинде адамдарды жакшы көрүү, ошонун негизинде адамдарды жаман көрүү. Эми ошол адамдарды аятта окуп өттүк. Атасы болсо дагы, бир тууганы баласы болсун, кыскасы Аллах Таалага душмандык кылган болсо, аларды жаман көрөт деп. Бул кафирларга тиешелүү. Эгерде атаң кафир болгон болсо, мусулман эмес болгон болсо, же болбосо аялы мусулман эмес болгон болсо, анда аларды жакшы көргөн болбойбу деген маселе да. Бул маселеде жакшы көрүү эки түрдүү болот. Биринчиси, жакшы көрүү бул табий, адамдын табиятынан. Мисалы үчүн, атаңды, атасыны бардыгы эле табиятынан жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт, жана ошондой эле аялдарын жакшы көрөт, үй бүлөсүн жакшы көрөт. Бул табигый жакшы көрүү. Бул нерседе бул шариятта уруксат берилген. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша". Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат: "Сен өзүң жакшы көргөн адамдарды хидаятка алып келе албайсың, бирок Аллах Таала өзү каалаган адамды хидаятка баштайт" дейт. Бул аяттан максат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси Абу Талиб, ошол амекиси максат кылынат. Абу Талиб Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн жакшылыктарды кылган, пайгамбарыбыздын динин коргогон, бирок исламга кирбей кафир болуп өлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аятта айтып атат: "Сен буну пайгамбарыбыз ушул өлөрүндө өтө исламга кирүүсүн каалап дават кылган". Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты түшүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул аятта Аллах Таала сен жакшы көргөн адамыңды хидаятка баштай албайсың деп жакшы көрүүсүн тастыктап атат. Бул деген табигый жакшы көрүү. Бул нерсе зыян бербейт адамга. Өзүнүн атасыны, башкасыны табигый атасы болгон үчүн жакшы көрсө бул эчтеке эмес. Бирок дининде кафир боло турган болсо, дининде бидатчы боло турган болсо, ошол динини кафир болгон үчүн ошол нерсесини жаман көрүш керек. Бидат иштерди кылган болсо, фасык, бузуку болгон болсо, ошол иштерини жаман көрүш керек. Ошол кылган иштери үчүн, ошол нерселер үчүн жаман көрүш керек. Эми суроо бирөө айтышы мүмкүн: кантип бир адамдын жүрөгүндө бир адамга жакшы көрүү жана жаман көрүү чогулушу мүмкүн деп. Бул болушу мүмкүн, ыктымал нерсе. Анткени мисалы үчүн адам баласы ооруп аткан болсо, ачуу дары иче турган болсо, ошол дарыны ачуулугуну, дамыны жаман көрөт, жакшы көрбөйт, аны жактырбайт. Бирок ошол дарынын пайда, ден соолугуна пайда берген үчүн ошол жагынан жакшы көрөт. Тагыраак айтканда, бир жагынан жакшы көрсө, бир жагынан жаман көргөн бул адамдын жүрөгүндө чогула турган нерсе. Жакын адамдарыңды, ата-энең болсун, башка болсун, жакындарды эгерде кафир боло турган болсо, же болбосо дининде бузукулугу боло турган болсо, ошол иштерини, ошол нерселери үчүн жаман көрүш керек жүрөктөн. Ал эми табигый атаң болгон үчүн, же болбосо жакының болгон үчүн табигый бул жакшы көрүү боло берет. Эми дагы тастап кетүүчү нерсе бул жаман көрүү, жакшы көрүү деген нерсе кафирлар болсун, ахли бида болсун, фасыктар болсун, буларды жаман көргөндө аларга зулумдук кылуу, аларга зыян жеткирүү деген максат эмес. Аларга Аллах Таала зулумдукту эч кимге каалабайт. Кафир болсун, башка болсун, адилеттүүлүк менен аларга мамиле кылганда дагы адилеттүүлүк менен мамиле кылынат. Аларга эч качан зулум кылынбайт, аларга зыян жеткирилбейт. Бирок жүрөктөн аларды Аллахтын душманы, Аллахтын пайгамбарыбыздын душманы деп ишенип, аларды ошол нерсеге жаман көрүш керек. Андан кийин бул ушул экинчи киришүүсү бүттү. Андан кийин 3 маселеге кирет. Андан мурун айтып атат: "И'лам аршадакаллаху ли таатихи анна ал-ханифиyyata millata Ibrahim an ta'budu Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Аллах Таала сени сага туура жол көрсөткөн болгон болсун. Аллах Таала сени өзүн ибадатына баштаган болсун дейт. Ханифия миллата Ибрахим. Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон дини дейт. Бул Аллах Таалага ихлас менен ибадат кылуу жана ошол Аллах Таалага ихлас менен ибадат кылуу бул Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон дини дейт.
Ва бидалика амраллаху жамиан нас. Аллах Таала ошол нерсеге бардык адамдарды буйруган дейт. Ва халакахум лаха. Жана Аллах Таала ошол нерсе үчүн, жалгыз Аллах Таалага ихлас менен ибадат кылыш үчүн Аллах Таала адамдарды жаратты дейт. Кама кала таала, Аллах Таала айтат дейт: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Инсан менен жинди мен бир гана ибадат үчүн жараттым дейт. Ушул Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон жолуна ээрчүүгө буйруган. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Сумма ухайна илейка ан иттаби' миллата Ибрахим ханифа." Андан кийин дейт, биз сага Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон динини жолуну ээрчүүгө буйрук кылдык дейт. Ханиф дегенди бул алым чечмелеп айтып атат. Ханиф деген Ибрахим алейхиссаламдын дини, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ошо жолду ээрчүүгө буйруган. Бул ханиф деген дин эмне дегенде, бул ханиф деген дин дейт бул алым айтат. Аллах Таалага ихлас менен, жалгыз Аллахтын өзүнө ихлас менен ибадат кылыштык, ушул Ибрахим алейхиссаламдын дини дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дагы ошол жолду ээрчүүгө буйруган. Ошол дин бул Аллах Таалага ихлас менен ибадат кылуу дейт. Ханиф деген бул ширктен таухидке ооган мааниси. Тагыраак айтканда, Аллах Таалага эч бир ширк кылбай, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу бул ушул ханиф. Ханафия дини ушул. Ханифия дини ушул болуп эсептелинет. Аллах Таала ушул нерсе үчүн, ушул нерсеге жалпы адамзаттын баарын буйруган. Адамдардын бардыгыны ушул нерсеге буйруган. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фабудун." Биз сага сенден мурда канча пайгамбар жиберген болсок, алардын баарына мен өзүмө гана ибадат кылгыла деп буйрук кылдык дейт. Ошондой эле Аллах Таала адамдардын бардыгыны ушул нерсе үчүн жараткан. Аллах Таала жанагы аятта айтып өттүк: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жинди бир гана ибадат үчүн жараттым дейт. Андан кийин бул алым айтат, бул аяттагы "ва ма'на ябудун", ябудун ибадат үчүн жаратты деген мааниси дейт, ювахидун, Аллахты жалгыздоо үчүн дейт. Бул аятты тафсирлеп айтып атат, Аллахты жалгыздоо үчүн дейт. Ва азам ма амараллах бихи ат-таухид. Аллах Тааланын буйруктарынын ичинен эң улугу бул Аллахты жалгыздоо, таухид дейт. Ва хуа ифрадуллахи бил ибада. Ал таухид деген бул Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо дейт. Ва азам ма наха анху ширк. Эми Аллах Тааланын кайтарган нерселердин ичинен эң чоңу дейт, эң чоң кайтарган нерсеси күнөө бул ширк дейт. Ва хуа да'вату гайрихи ма'ху. Ал Аллах Тааладан башкага дуа кылуу же болбосо Аллах Тааладан башкага ибадат кылуу дейт. Ва далилу каулуху та'ала. Эми бул нерсеге далил дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтты: "Вa'будуллаха", Аллах Таалага ибадат кылгыла, "Ва ла тушрику бихи шай'a", ага эч бир нерсени шарик кылбагыла деди. Эми бул алым ибадаттын мааниси ювахидун, Аллахты жалгыздоо деп айтып атат. Аллахты жалгыздоо бул ушул ибадат дейт. Бул тагыраак айтканда бир нерсени бир мисал менен чечмелөө болуп эсептелинет. Бул деген алымдардын арасында, мурунку алымдардын арасында таркаган. Мисал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат, ажылык жөнүндө айтканда, "Аль-хаджу арафа", ажылык бул арафат деген. Арафат чындыгында ажылыкта көптөгөн амалдар бар, бирок арафатта туруу бул эң негиздүү амал болгон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылык арафат деп айтты. Ошол сыяктуу эле бул алымдагы негизи ибадат көптөгөн нерселер камтыйт. Бирок ибадаттын эң негиздүүсү бул таухид болгон үчүн бул алым айтып атат, "Ябудун", ибадат кылыш үчүн дегендин мааниси бул Аллахты жалгыздоо деген мааниде деп айтат. Ибадаттын шариаттагы жалпы мааниси бул исмун жамиун ликулли ма юхиббухуллаху ва ярда минал аф'али вал аквали аз-захира вал батина. Ибадат деген эмне дегенде бул бардык сөздөрдү, жана иштерди, жана ишенимдерди, ички жана сырткы сөз, амал, ишенимдерди камтыйт. Аллах Таала жакшы көргөн сөздөр, амалдар жана ишенимдер ушул ибадат. Эми Аллах Таала жакшы көргөнүн каяктан билебиз? Бул Аллах Тааланын буйруктары же болбосо кайтарган нерселеринен билебиз. Демек, ибадат деген 4 нерседен чыкпайт. Ибадат деген биринчиси Аллах Тааланын буйруктары. Аллах Тааланын буйруктары эки түрдүү болот. Фарз, важип иретинде, милдеттүү түрдө, кылбасаң күнөөкөр боло турган иретте, намаз, орозо сыяктуу.
Бул ибадаттын биринчи түрү. Экинчиси сүннөт иретинде. Кылсаң сооп болот, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Мустахаб сүннөт иретинде. Ал эми бул буйруктары ушундай. Аллах Тааланын буйруган нерселери же болбосо фарыз болот, важип, же болбосо сүннөт болот. Тагыраак айтканда, милдеттүү түрдө же болбосо каалоо, ким кааласа кыла турган түрдө. Ушул эки түрдө ибадат болот. Эми кайтарган нерселери дагы эки түрдө болот. Биринчиси Аллах Таала арам кылган нерселер. Кайтарган нерселери зына, арак ичүү сыяктуу арам кылган нерселер. Бул Аллахтын кайтарган нерселерине таштоо дагы ибадат болуп эсептелет. Ал эми экинчиси болсо макрух деп коет. Макрух деген таштасаң сооп болот, кылсаң күнөө болбойт. Шарият таштаганга үгүттөгөн. Бирок кимде ким таштап алса, ал күнөөкөр болбойт. Ушундай деңгээлде. Ибадат ушул 4 нерседен чыкпайт. Фарыз менен важип, жана ушун эле сүннөт, же болбосо арам же макрух болгон. Ушул нерселер ибадат. Бул нерселерди каяктан билебиз? Аллах Тааланын жакшы көргөн нерселери ушул нерселер. Бул нерселерди каяктан билебиз? Ошо Аллахтын буйруктарынан жана Аллахтын кайтарган нерселеринен билебиз. Эми мустахаб нерселер бар, мубах нерселер бар. Мубах деген кылсаң дагы, кылбасаң дагы шариятта айырмасы жок. Күнөө болбой турган, сооп дагы болбой турган. Мисалы үчүн тамак ичүү, уктаган, жатуу, кыскасы адамдын жашоосунда кылган иштери. Булар ибадат болуп саналбайт. Бул нерселер менен Аллах Таалага ибадат кылган болбойт. Мен Аллах Таалага уктап ибадат кылам десең болбойт. Мубах нерселер менен ибадат кылган болбойт. Мен Аллах Таалага тамак жеп ибадат кылам десең бул дагы болбойт. Шариятта бул нерсе менен ибадат кылынбайт. Качан гана ибадат кылынат бул нерселер менен? Эгерде ошол нерсе менен ибадатка жардам, ибадатыма жардам болсун. Мисалы үчүн мен тамак жеп, денем күчтүү кылып, Аллах Таалага көбүрөөк ибадат кылайын деген ниет кылсаң, ошол нерсе үчүн сооп жазылат. Жана ошондой эле бир аз эс алып алып, жакшыраак, чыйрагыраак болуп, Аллах Таалага ибадат кылайын деген максат болсо, бул мубах нерселер менен. Ошол ибадатка жардам катары кылсаң, анда ошол нерсеге сооп жазылат. Алымдар ушундай деп айтышат. Андан кийин бул алым айтты, ибадаттардын эң улугу бул таухид деди. Ибадаттардын эң улугу бул таухид. Чындыгында ибадаттардын эң улугу бул таухид. Ошол себептен Аллах Таала Ниса сүрөсүндө көптөгөн осият кылган жакшылыктарга. Ошондо эң биринчи буйруганда ва'будуллах, Аллах Таалага ибадат кылгыла деп, Аллах Таалага ибадат кылгыла деп ушул нерсеге буйруду. Башка аятта да вaqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Исра сүрөсүндө дагы көптөгөн укуктарды эскергенде эң биринчи таухид Аллахтын акысын эскерди. Вaqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Раббың сени бир гана, анын өзүнө гана ибадат кылууга буйруду деди. Жана бул алым айтып атат, ошондой эле күнөөлөрдүн эң чоңу бул Аллах Тааланын кайтарган нерселердин эң чоңу бул ширк деди. Ширк бул күнөөлөрдүн эң чоңу. Ошол себептен Аллах Таала арам нерселерди эскергенде кул таала ватл ма харрама раббукум алейкум алла тушрику би шай'a. Арам нерселерди, жалпы арам нерселерди эскергенде айтты, келгиле меселерге Аллах Таала Раббыңар арам кылган нерселерди айтып берейин деп туруп, биринчи ширктен баштады. Алла тушрику би шай'a. Ага эч бир нерсени шерик кылбагыла деди. Жана өткөн аятта дагы Ниса сүрөсүндө вa'будуллаха, биринчи Аллах Таалага ибадат кыла, ва ла тушрику би шай'a. Ага эч бир нерсени шерик кылбагыла деп эң биринчи ширктен кайтарды. Жана ошондой эле Курандагы эң биринчи буйрук дагы таухидке буйруган. Я юханнас убуду раббакум. Эй адамдар, силер өзүңөрдүн Раббыңарга ибадат кылгыла деп ибадатка Аллахты ибадатта жалгыздоого буйруду. Жана ошондой эле Курандагы эң биринчи кайтарган нерсеси бул ширктен кайтарган. Фала тажалу лиллахи андада ва антум та'ламун деп Бакара сүрөсүндө эң биринчи келген кайтарган нерсе бул Аллах Таалага силер билип туруп шерик кылбагыла деп ширктен кайтарган. Ширктин эң чоң күнөө экендигине, ушунчалык чоң күнөө экендигине далил боло турган нерселерден Ибн Аббас радhiyallahu anh айтат. Ошол Адам алейхиссалам менен Нух алейхиссаламдын ортосунда 10 кылым болгон дейт. 1000 жыл болгон дейт. Адамдардын бардыгы таухидте жалгыз Аллах Таалага ибадат кылышат дейт. Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылышкан эмес. Бирок
башка чоң күнөөлөр болгон, адам өлтүрүп болгон, Адам алейхисаламдын балдары бири-бирин өлтүргөн жана ошондой эле башка күнөөлөр толтура чоң күнөөлөр болгон. Ошондой болсо да Аллах Таала 10 кылым ошол күнөөлөрдү оңдош үчүн пайгамбар жиберген жок. Качан пайгамбар жиберди? Нух алейхисалам коомунда эң биринчи ширк башталар менен Аллах Таала Нух пайгамбарды жиберди. Демек бул шариятта ушул ширк эң чоң күнөө экендигине далил болот. Анткени Аллах Таала ушул жер жүзүндө ширк пайда болгондо эң биринчи пайгамбарды Нух алейхисаламды жиберди. Ага чейин канчалаган күнөөлөр болгон, Аллах Таала пайгамбар жиберген жок. Ошондой эле Аллах Таала ширкти кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих". Чындыгында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт дейт. Жана башка аятта айтат: "Иннаху ма юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар". Кимде-ким Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, анда Аллах Таала ага бейишти арам кылды дейт. Жана анын баруучу жери тозок дейт. Аллах Таала ширк жөнүндө көптөгөн аяттарда айткан. Бул ширк шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн. Эми бул алым ширкти чечмелеп айтат: "Ва хува да'вату гайрихи ма'ахум". Ал Аллах Тааладан башкага дуа кылуу, Аллах Таала башкага ибадат кылуу дейт. Бул дагы ширктин бир эле мисалы менен эскерип атат. Бир ширктин түрлөрүнөн бир мисалы. Негизи шариатта ширктин мааниси хува тасвияту гайриллахи биллахи фи шайин хасасилла. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, ушул ширк. Шариаттагы ширктин мааниси ушул. Аллах Тааланын кылган өзүнө гана таандык болгон кылган иштеринде башка бирөөнү шериктеш кылса, мисалы үчүн Аллах Тааладан башка жаратуучу бар десе, ырыскы берүүчү бар десе, өлүм берүүчү, жашоо берүүчү бар десе, бул ширк кылган болот. Жана ошондой эле ибадаттын түрлөрүн Аллах Тааладан башкага арнаса, ал да ширк кылган болот. Жана Аллахтын өзүнө гана таандык болгон ысым сыпаттарында башка бирөөнү шериктеш кыла турган болсо, анда ал да ширк кылган болот. Демек ширк деген бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде башка бирөөнү шериктеш кылуу, ушул ширк. Эми кандайдыр бир амалды ширк деп аташ үчүн эки нерсеге караш керек. Биринчиси, ошол амал биринчиден жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык амалдарданбы, же болбосо башкаларга да тиешелүүбү? Эгерде жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык амал болсо, бул биринчи нерсеси. Ушуну караш керек. Ушул амал, бир адам бир амалды кылган болсо, ушул амал жалгыз Аллахка таандыкпы? Бул нерсени карагандан кийин экинчи нерсе, ошол нерсени Аллахтан башкага арнап атабы, арнабай жатабы? Ушул эки нерсе бар болгон болсо, анда ширк болот. Биринчиден Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерсе болуш керек. Экинчиден ошол нерсени Алладан башкага арнаган болсо, ошондо ширк болот. Демек, кандайдыр бир амалды ширк деп аташ үчүн, бир адамды ширк кылды деп аташ үчүн, кандайдыр бир амалда ширк кылды деп аташ үчүн, ошол амалын карашыбыз керек. Бул кылып аткан амалы жалгыз Аллахка таандыкпы? Аллахка таандык болсо, ошол амалды башка бирөөгө арнап атабы, Аллахтан башкага? Ушул эки нерсе менен ширк болот. Бул ушу менен бул китептеги экинчи киришүүсүн дагы бүттүк. Кийинки сабакта иншалла башында айтып өткөн бул китептин негизги мазмуну болгон 3 суроого жооп башталат. Ман Раббук, Раббың ким? Аллах Таала. Жана Аллах Тааланын акылары жөнүндө, кеңири ибадаттын түрлөрү жөнүндө, андан кийин пайгамбар андан кийин диндин, ислам динини далилдери менен жана деңгээлдерин үйрөнөт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө кыскача айтып өткөн. Кийинки сабакта иншалла ибадаттын түрлөрүн, Аллах Тааланын тануу жана анын акыларын, ибадаттын түрлөрүн өтөбүз иншалла. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.